Абанын температурасынын төмөндөшү менен вирустук инфекция, сасык тумоонду жугуштуу оорулар күч алды. Вирустук инфекциялардын жайылуусу эли көп чогулган жерлерде, мектептерде, бала бакчаларда жана башка коомдук жайларда көп байкалууда. Жугуштуу илдеттер менен катар чочко тумоосу менен ооругандар да бар. Андыктан коомдук мекемелерде күчөтүлгөн режимде мониторинг жүргүзүлө баштады. Оперативдик маалыматтар боюнча Ала Мен районунун 4 мектепти карантинге жөнөттүк. Себеби деген окуучуларга сабак катышуусу 20%дан ашып кетти. Келбегендер саны. Мына бүгүн дагы оперативдик маалыматтар боюнча азыр бүт санитарлык служба кызматкерлери мониторинг жүргүзүп баштады. Ошондой өзүңөр билесиңер, мектеп окуу жайларында бул оору күчөгөн болсо биз контроль кылбай калабыз. Ошон үчүн азыр алдын ала эгерде ошол мектептерде абал күч болгон болсо биз аларды карантинге жөнөтөбүз. Ал эми чочко тумоосу бүгүнкү күндө симптомдору грипптен айырмасы жок, ошондой эле. Бирок бул деген оору баягы биздин өнөкөт оору менен ооруган жарандар үчүн оор. Жугуштуу оорулар ковидтен күч алышына алып келерин унутпашыбыз керек. Бул айрыкча жаш балдар үчүн кооптуу. Мындай учурда ата-эне өз алдынча балага антибиотиктерди бербеши керек. Илдет байкалар замат үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу сунушталат. Ымыркайларга 5 жашка чейинки балдар азыр бүгүнкү күндө көп кайрылып атат температура менен. Азыр ооруканаларды баардык жерлер кезек күтүүлөр көбөйө баштады. Ошонго байланыштуу бүгүнкү күндө Чүй областында 154 кошумча койка ачылды райондордо. Эгерде бизде керек болгонсо дагы ошо койкаларды ачабыз. Ушу Бишкек шаарында өзүңөр билесиңер, азыр орун жок. Ошон үчүн биз аларга медициналык жардам көрсөтүш керек. Өзүңүздүн жана жакындарыңыздын саламаттыгын ойлоп, коомдук жайларда бет капсыз жүрбөөнү, аралыкты сактоону жана пайдалуу, иммунитетти көтөргөн тамак ашты колдонууну адистер сунуштайт. Ошондой эле илдетти илештирип албайын десеңиз, эмдөөдөн эринбеңиз. Айдай Ташыбекова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.